Elestetiңiz, siz muğnay zapası boyunca dünyoda 8-nji orunda turgan өлködө жашайсыз. Жер астында таза 80 миллиард баррель muğnay жатат. Жана башка өлкөлөргө нефти сатып, дүйнөдөгү эң бай өлкөлөрдүн бири болуп келген. Ооба, бул Россия. Бирок бүгүнкү күндө ушундай нефтиге бай өлкө өз элине да бензин жеткире албай жаткандыгын көрүп турабыз. Снял? Элдери көчөдө чакырымдап muğnay коюучу жайларга кезекте турууда. Ёбаных 2 часа, 2! Я хочу есть, я хочу в туалет. Жана ар бир жүргүнчүгө катуу лимит коюлуп, кээ бир muğnay коюучу жайлар такыр эле жабылып калган көрүнүштү көрүп жатабыз. Жада калса, Орусиянын президенти Владимир Путин да muğnay көйгөйүн моюнга алып жаткандыгына күбө болуп жатабыз. Бирок бизди тынчсыздандырган нерсе Орусиядагы бензин кризиси Кыргызстанга да түзмө-түз таасирин тийгизүүдө. Анткени биз бензиндин 90-95%ын Орусиядан сатып алабыз. Жана биз толугу менен Орусияга көз карандыбыз. Жана Орусияда бензин өздөрүндө көйгөй болуп жетпей жатса, бул Кыргызстанга түзмө-түз терс таасирин тийгизеби? От представителей средств массовой информации, да, там бензинер 1,5-месячный запас в среднем по Кыргызской республике имеет. Эгер Орусиядан бензин бизге жөнөтүлбөй калса, анда биздин өлкөдө эмне болот? Кандай көйгөйгө кептелебиз? Бүгүн биз ушул суроолорго жооп изилдеп көрөбүз. Бирок башында эле эң башкы суроого жооп бере кетели. Эмнеге Орусия өзү нефтиге эң бай өлкө болуп туруп, бензинди өзү башка өлкөлөрдөн сатып алууда? Көпчүлүк өлкөдө muğnayдын көп болушу бул бензиндин көп болушу деп ойлойт. Бирок мындай эмес. Карамайды бензинге айлантуу бул эң оор процесстердин бири. Дал ушул нефтини бензинге, дизелге айландыруу үчүн Орусияда абдан чоң нефтини иштеп чыгаруучу заводдор бар. Мындай заводдор өлкө боюнча жалпы 34 даана жана бир эле Омск нефти заводу бир жылда 21 миллион тонна нефтини иштеп чыгат. Бул ири заводдун бир жылда чыгарган бензини Кыргызстанды 7 жылга камсыз кылат. А Орусияда мындай заводдордон 34 даана бар. Бирок Украина менен болгон согушта Украина армиясы Орусиянын эң назик, эң маанилүү болгон дал ушул нефтини иштеп чыгарган заводдоруна бир жылдан бери дрондор менен сокку уруп келет. Bloomberg агенттигинин маалыматы боюнча Украинанын Орусиянын заводдоруна так түшүп жардырылган дрондорунун саны 200-гө жеткен. Бул Орусияга карап учурулган дрондор эмес, дал ушул максатына жетип заводдорду жардырган дрондор. Бул Украинанын соккуларынын айынан 34 даана заводдордун ичинен 24 жаракат алган. Алардын катарында ишини толук токтотуп койгондор да бар. Украина дрондору жада калса Сибирдеги жайгашкан МПЗларга чейин жетип барууда. Жыйынтык ядролук куралга ээ болгон, дүйнөдө эң күчтүү армиялардын бирине ээ болгон Орусия бир канча миң доллардык дрондордон коргоно албай жатат. Украина болсо максаттуу түрдө Орусиянын эң назик болгон, Орусиянын экономикасын түзгөн мындай заводдорго күнүнө 100-200 дрондорду учурууда. Алардын 95-и атып түшүрүлсө, 5-өсү максатына жетүүдө. Демек, азыркы учурда Орусияда нефти бар, бирок ал нефтини бензинге айлантыруучу заводдору талкаланган. Жыйынтыгы нефтини бензинге айлантырууга үлгүрбөй калды. Элдери болсо километрлеп 20-30 литр бензин куюу үчүн кезекте турушат. Бул азыркы Орусиядагы реалдуулук. Орусия бул көйгөйлөрдү чечүү үчүн өтө катуу киришти. Башка өлкөлөргө бензин сатууну толугу менен токтотту. Канчалык таң калыштуу болбосун, Орусия өзү башка өлкөлөрдөн бензин сатып ала баштады. Мисалы Казакстандан, Беларусиядан, жада калса Индиядан да бензин сатып алууда. Бензинди башкаларга сатып келген Орусия азыр өзү чет өлкөлөрдөн сатып алып жаткандыгы көйгөй канчалык чоң экендигин айкын көргөзүп турат. Кыргызстанчы, эгер Орусия башка өлкөлөргө сатууну токтотсо, Кыргызстандагы абал кандай болот? Формалдуу түрдө бул туюу ЕАЭС өлкөлөрүнө тиешеси жок. Орусия бизге жылына 650 тонна бензин сатууга милдеттүү. Бирок факты түрүндө Орусияда өз элине да бензин жетпей жаткан учурда, албетте Кыргызстанга болгон жөнөтүүлөр кескин азайды. Кыргызстанда muğnay коюучу жайларында АИ-95, АИ-98 бензиндерин табуу кыйын болуп калды. Бензин көйгөйү өлкөбүздө катуу сезиле баштагандыгынан бийлик өлкөдөн бензин чыгарып кетүүгө толугу менен тыюу салды.
жана бийлик акыркы учурда Беларусиядан, Азербайжандан, жада калса Кытайдан бензин сатып алуу жолдорун шашылыш түрдө изилдеп жатат. Жана бензиндин баасыны көтөрүп жибербөө үчүн мамлекет жасалма түрдө бензин алып келген компанияларга субсидия берип кармап турат. Бирок көптү кыжалат кылган нерсе Кыргызстан башка өлкөлөрдөн бензин тапкан чакта дагы Орусия сыяктуу бизге ал өлкөлөр бензинди арзан сатпайт. Жана бензинди алып келүү дагы кыйын болуп, жолу алыстайт. Бул балким бензиндин баасы Кыргызстанда дагы да кымбатташы мүмкүн дегенди билдирет. Эртең согуш токтоп, Орусия заводдору баарыны оңдоп Кыргызстанга арзан бензин жөнөтүп баштабаса эле, бул жакын күндө чечиле турган көйгөй эмес. Демек, Орусиядагы көйгөй бизде да сезилиши мүмкүн. Жыл башынан бери Кыргызстанда бензиндин баасы 7-10% көтөрүлдү. Эгерде бийлик унчукпай олтура берсе, бизди толук бензин кризи каптамак. Бирок бийлик азыр болгон аракетини кылып, альтернативалуу жолдорду активдүү изилдеп жатат. Ошондой эле өкмөт Чүй облусундагы мурун токтоп турган ири муунай иштетүүчү заводун шашылыш түрдө модернизация кылууда. Ага дээрлик $194 миллион инвестиция жумшалууда. Максат бул заводдун бензин өндүрүшүн айына 24 тоннага, ал эми жылдын аягына чейин 50 тоннага чейин жеткирүү. Үстүбүздөгү жылдын алгачкы 5 айында Кыргызстан өз алдынча бензин өндүрүүнү 53%, ал эми дизелди 69%га жеткирген. Бирок бул көрсөткүч биздин 1,5 миллион тонналык жылдык суроо талабыбызды камсыз кыла албайт. Демек, бул көйгөй чет өлкөдөн бензин кирмейинче чечилбейт. Сиздер бул абал тууралуу кандай ойлойсуздар? Бизде бензин баасы дагы канча кымбатташы мүмкүн? Пикириңизди төмөнгө калтырыңыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү. Кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55.